Менин кашым тик өсөт, кашымды формасын чыгарып жакшыласам, жасасам болобу дейт. Жолдошум уруксат берди дейт. Эгерде баягындай аябай жаман көрүнүш болсо, ошондо гана болот. Көп сурай берет да, бул тагири халкилла деген маселе бар. Эмне үчүн суралат? Каш, көз, эмнеге суралат? Билип алгыла. Тагири халкилла деген Алла жараткан нерсени өзгөрткөнгө болбойт. Алла субханала таала ар кимге өзүнчө бир келбет берген, суруулук берген. Аны бирөөгө окшойм мен, бирөөдү дуурап ушундай кылам деген уруксат берилбейт. Жакшы эле адам, кашы бар эле адам кашыны кесип же муну жоготуп анан башка бирдекелер сызып алган, бул акмакчылык. Бул кашты Алла Тааланын бир неамат менен жараткан. Ушул каш көз сактайт. Ошол чаңдан, башка нерселерден, териден бүт баарын сактаган ушул каш болот. Анан муну жөн эле жакшы эле кашыңды муну кырып салып, анан чызып алып, анан өзүмчө башкача махлук болом деген акмакчылык. Бул тагири халкилла, Алла жараткан махлукту, Алла жараткан нерсени өзгөртүү деген нерсе. Бул чоң күнөө. Бул да шайтандын иши. Шайтандын ишини Куранда Алла баяндаганда дагы бир нерсе силердин эмне кылат? Вала югаййиранна халкаллах. Алла жараткан нерсеңерди өзгөрткөнгө аракет кылат дейт. Бети жакшы эле бетин оңдойт, илабы жакшы эле муну оңдойм дейт, кулагын оңдойм дейт, дагы бир жерин оңдойм дейт. Бүт баары наразы. Алланын жаратканына бул акмакчылык, бул туура эмес нерсе. Ошон үчүн жакшы эле каш болсо, аны өзгөрткөнгө болбойт. Тура берсин. Эгер зыян алып кетип алса, өтө эле бир куник, жаман көрүнүш болуп калса, табыптардын, доктурлардын кеңеши менен бир аз аны оңдоп койсо, шарият уруксат берет. Анан жакшы эле нерсени өзгөрткөнгө болбойт. Assalamu alaikum балдарга Ясин, Расул, Наби, Хамид. Ушул сыяктуу ат койсо болобу. Ошонун учурда Мухаммад, Муха деп кыскартса эмне болот дейт. Негизи пайгамбарлардын аттары жакшы нерсе. Пайгамбарлардын аттарын айткан болсо, Муха дебестен Мухаммад деп кайрылыш керек. Мухаммад деген сөз эң жакшы сөз бул. Ошон үчүн муну Муха дебестен Мухаммад деп айтсын. Негизи атты кыскарткан жакшы эмес, толук айтыш керек. Эми ата энеси эркелети, башкалар айтса мейли, бирок калган адам кайрылганда толук айтыш керек. Бул адамга болгон сый урмат. Экинчиси, Аллага таандык болгон сыпаттар болсо, абд деген сөздү кошуш керек. Алла Тааланын 99 сыпаты бар да, ошолорду коем десеңер, анда абд деш керек. Түшүнүңөрбү? Абд деген сөздү кошуп, анан кийин Абдур-Рахман, Абдул-Малик, Абдул-Халик, Абдур-Разак дегендей Алланын кулу деген сөздү кошуп кетиш керек. Себеби ал сыпаттар баары Аллага таандык. Сен сага таандык эмес, сен ошол заттын кулусуң, ошон үчүн абд деген сөздү кошуп коюш керек. Бизде мечиттин ортосунда стун бар, сап үзүлүп калат, намаз бузулуп калбайбы дейт. Намаз бузулуп калбайт. Намаз боло берет. Саптын арагынан кулай бересиңер, стунун ар жагынан. Намазга келгенде негизи сапты тегизеш керек. Жай туруп артта турган болбойт. Биринчи сап толтуруш керек. Биринчи сап толук болсо, анан артка туруш керек. Ошого эhtимам кылыш керек. Экинчиси устумдардын аралыктарына толтуруш керек. Устун келип калса, биринчи устумдун аралыктарын толтуруп, анан кийинки сапка өткүлө. Түшүнүңөрбү? Устун бар деп эле ал жерде аралыкты бош таштап койгон болбойт. Ал жерде дагы бир-эки адам туруп окуш керек. Кээ бир адамдар акча алмаштырып пайда табат экен дейт. Мисалы сомду рубльге, рубльди еврого. Ушинтип акча такса пайда болсо болобу деген суроо экен. Бул байыз сарфты айтканбыз. Байыз сарф дегенде ошол акчаны акчага алмаштыруу. Акчаны акчага алмаштырганда шарттары бар. Ошолорду эске алыш керек. Эгерде жинси бир болсо, сомго сом болсо, анда бирдей болуш шарт. 100 миң, 10 миң, 10 миң болуш керек. Майдала бердиң, шакылы бердиң, алмаштырып бердиң болот. Эгер бир жинске экинчи жинс болсо, мисалы бул жагынан сом, экинчи тараптан доллар, же рубль, же тенге, же сум ал учурда ошо курс менен кете берет. Эгер ошодон бирөө пайда көрүп аткан болсо, бул деле жайыз. Бирок баягы алтын күмүштөй болгон маселелерди эске алыш керек. Эгерде жинси бир, кадары бир болуп калса, анда такабузул эвазайн шарт. Алтын менен күмүштө. Эми акча болуп аткан болсо, жок дегенде бир тарафтан кабыза болуш керек. Эки тарафтан тең акчаны кийин берем деп кетип калса, анда баю дайын бидайын болуп калат. Баю кали бил кали, карызды карыз саткан болуп калат, бул нажайыз. Ошондон сак болуш керек. Устаз, түшүндө ак кепенге оролгон майитти көрсө эмне болот дейт. Эми түшкө ардык кире берет балдар. Түшкө көп деле маани бериштин кереги жок. Кээ бир адамдар бар, өмүрүн түшкө арнап коет да, түш менен эле кыжылат боло берет, жакшы нерсе көрсө сүйүнө, жаман көрсө кыйчанат болот. Жок. Түш ушундай нерсе биздин ыктыярыбыз эмес. Биз колубуздагы нерсе эмес ал. Ал боло бере турган нерсе. Ар түрлүү себептерден ар кандай түштөрдү көрө беребиз. Түшүнүңөрбү? Эгер тууганың, жакын адамың болсо, дуа кылып кой артына.
өтүп кеткен болсо садака кылып кой, дуа кыл, жана ахиретти эстеп жүр. Анан түшкө көптөгөн маани берген, көп эле маани бере түштүн артынан түшүп албаш керек. Кээ бир адамдар бар, түшүн айта берет, түшкө өтө маани берет. Анчалык зарыл эмес түш. Түшүнүңөрбү? Кээде түштүн артынан түшсөң, кыжаат болуп каласың, ооруп каласың. Андан көрө амалыңды оңдо. Түш боло берет. Сен уйку кабалыңда амалың кандай ошону кара. Амалыңды оңдо. Жана халалдан жесең жакшы түштөр келет сага. Мен бир адамдын даараттын толук болбой калганын көрдүм. Айтам деп унутуп калыптырмын. Мен күнөөкөр болбойму дейт. Эми айтып койсоң жакшы болот эле, күнөөкөр болбойсуң. Эгер көрсөң азыр деле кече эмес айтып кой. Негизи мындай учурларда ошол заматта айтып коюш керек. Себеби бул күнүң 5 марта кайталанат маселе. Намаз толук эмес болсо ошол убакта күтүп туруп айтып коюш керек. Акырын чекеге тартып, элдин алдында уят кылбастан акырын айтып коюш керек. Эми дагы көрүп калсаң айтып койгула. Суроо мындай экен, аялдардын чачы дагы аврат болот го. Бирок эркек кишилер да салондо аял кишилерди чачын жасап иштейт. Ушул туурабы дейт. Негизи аялдардын бүт денеси аврат. Жаап жүрүш керек, чачы дагы аврат, көрсөткөнгө болбойт. Бул эми иманы бар, хижаптагы аял барып жасатпайт буну. Буну баягыдай хижап кийбеген аялдар болуп жасатат да. Ошолор барып атат, негизи алда тура эмес. Аялдар негизи чачын жасатам десе, аялга барсын, эркектер эркекке барсын. Бирок чачы авратка кирет. Чачыны жаап жүрүш керек. Чачыны жаппаса күнөөкөр болот. Башын жаппаса күнөөкөр болот. Ошол учурда чачынын 4төн 1 бир жери көрүнүп калса намаз болбой калат. Ошон үчүн аялдарга тиешелүү маселе чачыны жаап көрсөтпөй жүрүш керек. Тахажжуд намазынын жана зуха намазынын убагында каза намаз окуса нафил катарында боло береби дейт. Боло берет. Себеби бул учурларда нафил окуганга уруксат берилет. Тахажжуд вактында ошол үчүн тахажжуд окугандан көрө каза окусаң деле болот. Жана зуха намазында деле макрух вакыт эмес окуса боло берет. Негизи эле кимдин казасы көп болсо биринчи казаны окуш керек. Зуха намазы, ишрак намазы, тахажжуд намазы фазилеттүү намаздар. Бирок ага караганда көбүрөөк вакытты неге бериш керек? Фарзга. Фарз бул карыз. Карызды биринчи бүт карыш керек. Анан аларга да 2 рекет окуп коелу, 2 рекет тахажжуд, 2 рекет зуха башка. Бирок калган вактыңарды неге бериш керек? Фарзга бериш керек. Себеби кыямат күнү келгенде фарздан суралабыз. Нафилдан суралбайбыз. Ошон үчүн көп вактыңарды эгер кимдин казасы көп болсо фарзга берсин. Мен адеп ахлагымды кантип оңдосом болот? Адеп ахлагым начар дейт. Алла Таала баарыбыздын адеп ахлагыбызды оңдосун. Биринчи адеп ахлак оңдолуш үчүн эң биринчи нерсе адамда өзүнө фикир пайда болуш керек. Мен жаманмын, мен бузулуп баратам, адебим жок деген адам оңолот. Биринчи маселе фикир болуш керек. Фикир менен адам оңолот. Фикири жок болсо мен пейиммин, мен жакшымын десе ал өмүр бою оңолбойт. Өзү мен оорубайм, мен оорум жок деген адам дарыланбайт да. Ооруп атам деген адам докторго дарыланат. Ошол сыяктуу маселе. Ошон үчүн биринчи фикир. Экинчиси адам кайсы ахлагы ооруп аткан болсо өзү сезсе, ошол чөйрөдөн, ошол жерден алыс болуш керек. Жалган сүйлөйт. Бул да жаман ахлак да. Жалган сүйлөгөндөрдөн алыс болсун. Оорлук кылып коет мисалы, оорлук кылгандардан алыс болсун. Гыйбат кылат, гыйбат кылгандардан алыс болсун. Чөйрөнү өзгөрсүн. Биринчи, экинчи ошол оору эмне болсо, ахлак бузулуп аткан нерсе, ошондон алыстасын өзү. Өзүнүн мажбурласын. Башка жолу жок. Тилини сүйлөгүсү келип атат, гыйбат кылгысы келип атат, тилин тиштеп, гыйбаттан өзүн тыйсын. Урлук кылгысы келип атат, кол ойноп кетип атат, колун тыйсын. Бирөө ургусу келип атат, урушкусу келип атат, өзүнү тыйсын. Ушинтип оңолобуз. Бул периште келип сени оңолуп кетпейт. Же бирөө деп дем салып оңолуп калбайсың деп салса эле. Балким анын жолу өзүң аракет кыласың. Биринчи илими керек, фикир пайда болуш керек. Андан кийин ошого жараша чөйрөңдү оңдоп, жакшы инсандар тарафка келишиң керек. Жакшы инсандарга жакын болсоң, жакшылардын жакшы сыпаттары жугат. Акырын барып оңолот. Бул бир күндө оңолбойт. Илим адептерин сүйлөө керек дейт го дейт. Китепке зарыл болгон жерине сызып же боёп жазып койсо болобу дейт. Болот. Өзүнүн мүлкү болуш керек. Өзүнүн мүлкү болсо, медресенин мүлкү эмес, бирөөдүн мүлкү эмес, анда зарылчылыкка жараша белги катары бирдекелер белгилеп койсо жайыз болот. Башына түйшүк, кыйынчылык келбеген, жашоосу жакшы болгон мусулман Аллахтын ырайымынан ажыраган болушу мүмкүнбү дейт. Эми аны айтыш кыйын.
Allah Taala özü bilet. Kede Allah Taala berip sıylayt, kede alıp sıylayt, kede bergen adam baylığı bar bolup turup, jaşosu jakşı bolup turup Allah'a şükür kılgan bolsa, Allah'ın dostu bolat. Allah'ın dostu bolat. Oşun üçün dünyanın bardığı jaman emes. Allah Taala dünyanı ne min fazlillah degen. Fa iza quziyatis salat fantashiru fil ardi wabtaghu min fazlillah. Allah'ın fazlı degen bu dünyada. Jamandagan jakları da var, maktagan jeri de var. Oşun üçün dünyanın var, jaşoğun jakşı, biroq dünyanın akısını berip otasın. Zekettin beresin, sadakany beresin, jakşılık kılasın, elge jardamyň tiyet, Allah'dan korkup jaşaýsın, ardayım Allah'da jaşaýsın. Seňe Allah Taala bergen nimet bol. Oşun üçün bardygyny ele Hudaýdan alastap ketgen diýip aýtışlyk tur emes. Kede bir adam kedey bolat, eştekesi jok. Biroq dünýä baras bolat. Arzusu attın başınday. Ar degen arzu kılat. Al ne? Kedey özü biroq dünýä paras deyt. Dünýäniň insany bolup kalat. Dünýäni kulup kalat. Oşun üçün bul nerse adamdın bayağı kolunda bары joguna karabayt. Al niyetine karayt, amalyna karayt. Niyetinde jakşı nerseler bolsa, bergen dünýäňde jakşı jaka sarftasaň, anda nimet. Bu Allah bergen nimet. Allah'a şükür kıl. Senin ibadatyň şükür. Eger jok bolsa sabır kıl. Senin ibadatyňda sabır. Bayağı sıralıyor eken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üç nersenin çini da çin, tamaşası da çin dep, oşonu bayağı kinoda nikah kılgan adamdan ahval kanday bolat degen sıralıyor eken. Salasun cidduhunna cidd ve hazluhunna cidd degen Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Üç nerse, anın tamaşası dağın çin, çini dağın çin degen sallallahu aleyhi ve sellem. Oşon bir ösü nikah. Nikah. Tamaşalap aýsadylar nikah okulat degen masale bar. Oşon negizinde sıralıyor bolup bu nerse. Negizi ulamalar aytat. Eger de ökübütün iki göğün astında, elin astında biz erdi katınbız dep, nikede istik dep, kol koyup önüme kalsa nikede jürüp kalat deydi. Jürüp kalat deydi. Negizi bunday oyun kılgan tur emes. Nama haram erkek men ayal oşunda oynuğun özü tur emes. Düşünüyorbu? Oynasa eri bar, ayalı bar adamlar özleri oynayıversin. Biroq nama haram iki adamda bunday kılgan tur emes neyse. Biroq bolup kalsa ulamalar iki bolup kalat deydi. Anın jolu, bolbay kalatkan jolu, bir jolu var. Oşol kino tartılabı başka bola oşonun astında aytıp koyuş gerek. Biz bunu uçurda ele, eldin gözünçe ele, kinoda ele, uşunday men atkarıp atabız. Artist bolup atabız. Biz erdi katın emes, neke de kılbayбыз деп aytıp koysa, neke bolbaydı. Biroq negiziyle nama haram erkek men ayaldın bunda jolga bargan tur emes. Düşünüyorbu? Ana eri barlar, ayalı barlar atkaram dese atkara bersin. Assalamu alaikum. Sajda sahbu kılganda oň jakka jana oň jak sol jakka salam berilebi. Sünnet jana farz namazında okşaş elebi degen surap eken. Negizi masale uşunday. Negizi masale sajda sahbu bolgan bolsa, adaşıp ketkende sajda kılganda iki tarafka beriş gerek. Özü jagız okuganda iki tarafka beriş gerek. Asli masale Hanafi mezhepte uşunday. Alemi farzda bir tarafka berilgen al qowmga. Qowmdor bayağı adaşıp ketpеш üçün, kiyingiler turup ulanıp ketiş üçün bir tarafka ne kılınat, berilet dağın ne kılınat, jеңилдик berilgen. Namazda ulanısı var eken bildiriş üçün şunday kılınat. Eger iki tarafka berilip ketse elder turup ketişi mümkün. Oşon üçün bir tarafka berilet dağın kayra bayağı tahiyat, salavat, dualarını ulantat. Namazdağı var eken de düşünüyorsun. İki tarafka berip koysa imam, anda qowm bilbe kılat. Oşon üçün farzda jеңилдик kılıngan. Nafillerde infiradi okulgan, jalgız okulgan namazlarda iki tarafka beriş gerek. Biroq bir tarafka berse de namaz bolat. Namaz bola beret. Biroq asli masale Hanafi mezhepte al iki tarafka beriliş gerek. Jeketçe jalgız okugan adam.